Билим берүү системасынын негизги милдеттеринин бири болуп, жаштарды кесип тандоого карата даярдоо болуп саналат. Мектеп окуучулары 9-класстын базасынан окуу жайга тапшырууда багыт тандоо маселеси бар. Аны окуучунун кызыгуусу, жөндөмүнө жараша багыт алуусу туура. Дагы бир маселе жаштардын тандоосу туурабы? Келечекте кесиби менен үй бүлөсүн багып кетеби? Канчалык деңгээлде актуалдуу деген маселе турат. Статистикага караганда азыркы заманда юрист, окутуучу, дарыгер жана башка ушул сыяктуу кесиптерден жумушчу кесиптердин баалуулугу артууда. Суроо талапка ээ болгон, финансы жагынан да алдыга чыгып келе жаткан куруучу, тигүүчү, сантехник, электрик деген адистиктер бар. Биздин бүгүнкү каармандарыбыз дагы дал ушул тармакта билим алышат. Негизи кичинекейимде стоматолог болгум келген. Анан өзүм чоң атам уста болгон экен, жыгач уста. Ошодон мага өтсө керек. Кийинчерээк жыгачка аябай кызыгып калдым. Өзүм да үйдөн колдон ушундай детальдардан өзүм кесип, өзүм жасап үйрөнүп анан ушул колледжди таап калдым. Таап калып эле ушул жака поступать этейин деп ушул жака окуганыма азыр кубанып турам. Бул жактан көп нерселерди үйрөндүм десем болот. Бул жакта кичинекей нерседен баштап чоң нерсеге чейин үйрөтөт. Бул жакта ошо окугандардын арасынан кээ биркилери цехтерде иштейт. Цехтерде окуудан кийин эле иштеп, жакшы акча тапкандар да бар арабызда. Бул кесиптин жакшы жагы бул спростон калбайт. Жыл өткөн сайын жаңы моделдер чыгып, жаңы нерселер чыккан сайын спрос аябай көп. Ошондуктан бул окуу келечеги бар десем болот. Кесип тандоодо ата-эненин дагы ролу чоң. Балага туура багыт берүү алардын милдети. Жыгач эмеректерди жасоо жалаң эле эркектер эмес, аялдардын дагы колунан келет. Керек болсо, аялдардын табыты менен жасалган буюмдар бир канча өйдө турат дейт каарманыбыз Азиза. Аялдардын табыты эркектердикине караганда бийигирээк турат. Жаңы нерселерди ойлоп табуу аял кишилерге жеңилирээк болот деп ойдомун. Азыркы учурда мебель жасалган фирмалар, цехтер аябай көп. Жана ошондой эле биздин колледждин ичинде дагы ушундай эмеректерди жасаса болот. Сантехник деп бул кесипке анча маани берилбегени менен ар бир үйгө кызматы тийген адис. Сантехниканы билүү бүгүнкү күндө кирешелүү кесиптердин бири. Бишкекте архитектуралык курулуш менеджмент колледжинин мугалими болом. Кафедрабыз болсо ошо ички санитардык түйүндөрдү суу түтүктөр менен жабдуу жана желдетүү системаларын окутабыз. Бизде деген ошо лаборатория бар, жаңы жабдуулар менен алып келинген. Жана ошо стендтер бар. Биз деген практика сабак учурунда деген ушул жабдууларды окутуп, студенттерге ошо көмүлдөрдү көргөзүп үйрөтөбүз. Мисалы бул жерде деген бизде деген ички санитардык түйүндөрдүн түзүлүштөрү көрсөтүлгөн. Күнү ошо үйгө керектүү түйүндөрдө жашоо шарт, бытовой деп коет. Жашоодо керектүүлөр. Бул жерде стендте деген суу толугу менен суу кайда агып келет жана кандай болуп колдонулат, кайра агып чыккандан бери көрсөтүлгөн. Жаш куруучулар, келечекте сапаттуу үйлөрдү салууну кыялданган студенттерибиз бүгүнкү күндө ушул жаатта билим алып үйрөнүшүүдө. Менин атым Кемелов Максат. Мен 2-нчи курстун студенти болом. Факультетим СС. Ушул кесипти эмне үчүн тандадым? Анткени азыркы кезде биздин Бишкекте строительство аябай өнүгүп жатат. Ошон үчүн мен ушул кесипти жакшы көрүп, ошон үчүн ушул колледжге окуй баштадым. Бизде дагы практика өтүп жатат. Практикада ошондой болгон бетондорду жасайбыз. Негизи чын айтсам абдан кызыктуу болуп атат. Мен ушул колледжге ушул профессия боюнча иштеп кетем, буюрса. Махабат Шакирова, Айсырга Кадырова, Адилет Алмазбеков, Таңкы Коңгуроо.